Иргишбай Ажыбаев агай аркылуу ааламдан байланышта жасалып алынган маалыматтардан кубануу жанга кубат берет. Ар бир адам бактылуу өмүр өткөрөм десе, көңүлүн көтөрүп, дайыма көңүлүн кушубак алып жүрүүгө аракеттенүү керек. Себеби Теңирим ар бир адамдын көңүлү кушубак болушун каалайт. Анткени адамдын денеси өзгөчө жаралган. Эгер капаланса, денеден кара нур чыгат да, ал нур көзгө көрүнбөй абага көтөрүлүп, абаны булгайт да, ааламдагы ак дүйнө, нур дүйнөдө жашаган, тазаланган руктардын, периштелердин дем алуусун кыйындатат. Бир чыны сүткө бир тамчы керосин же у кошуп койгондой таасир берет. Капалануу бүт органды ооруга чалдыктырып, өмүрүңдү кыскартат. Ошондуктан көптү көргөн карыяларыбыз кайгырба балам, ден соолук болсо баары болот деп дем берип турушат. Ал байкуш кайгырып жүрүп эле ажалдан мырда өлүп алды деп аяп калышат. Капалануу өзүнө гана эмес, бирге жашагандарга да кара нуру менен терс таасирин тийгизип, өмүрүн кыскартат. Дайыма капалуу, пайдасыз ойго батып жүргөндөр ааламга да, жерге да жакшылык алып келбейт. Себеби өздөрү сезбей, аалам жердин абасын булгап турат. Ошондуктан андайларды Теңирим жактырбайт. Дайыма сабырдуу болуп, түн артынан күн келет, кыш артынан жаз келет, ач карын тоюнат, эски кийим жаңыланат деп, келечектен үмүт үзбөй, жакшы тилек, жакшы ой менен каткырып күлүп жайнап жүргөндөрдү эл да, жер да, Теңирим да жактырат. Анткени күлгөндө денеден алтын сымал жанга жагымдуу нур чыгып, аалам жердин абасын тазалап, нур дүйнөнүн нуруна кошулуп, периштелерди баардык жан жаныбарларды азыктандырып турат. Бирок нур көрүнбөгөндүктөн ал адам аалам менен жердеги жашоого кандай чоң жардам берип жаткандыгын, жандууларга өмүр тартуулап жатканын сезбейт. Шайыр адамдар оорусунан тез сакайып кеткендиги медицинада белгилүү. Башкача айтканда далилденген. Кайгыга чөмүлүп, көңүлүңөр чөкпөсүн деп, Теңирим атайын элдин көңүлүн көтөрүүчү майрам күндөрүн белгилеген. Бирок арам ойлоп, арам иштер менен көңүл ачууга Теңирим тыюу салат. Теңирим сабырдууну, эмгекчилди, акыйкатчылды, чынчылды, Теңирге жүрөгү менен берилгенди, боорукер мээримдүүнү жана шайыр, дайыма жаркылдап күлүп, жайнап жүргөндү жактырат. Көпчүлүк менен көңүл ачуу бул Теңирдин мыйзамы. Ааламды, жерди, адамдарды, жандуу жансызды сактоочу мыйзам.